тарттеген мен ачык тартып туруп коем, потому что мен бүгүн сотко келмек эмесмин. Мага бүгүн бөгөт коюу чарам тандалып, мен мага бөгөт коюу чарасы тандалып, бүгүн сотко камакка алып келмекмин да. Колума кишен салып келмекмин бүгүн деген. Сизге кылмыш болгон. Эми угуп туруңуз да. Мен эмне себептен келмекмин да. Бүгүн сотко 4:30 сотко эмес, мен бүгүн бөгөт коюу чарам тандалып келмекмин. Себебин түшүндүрөм. Көчөсүнөн кызматкерлер Арстан мен постава кылам деп мага кечке телефон аркамдан кечке жүрүп, түнкү саат 11 мен деген бүгүн бошобойм, мен жолуга албайм десем болбой, мен деген жок жылсыжа жолугушубуз керек деп келип ана бул эмне мынчалык эле мага жолугусу келет. Кайра телефон чалып, ошондой кылып мага келип алып көчө деген караңгыда саат 11-де, түнкү 11-де мейли деп бардым. Барсам келип алып туруп, мага чөнтөгүнө чоң акчаны салып алып, жылсыжа могу акчаны алып коюңуз, моуну алып коюңуз сиз деген. Эме кылып жана канан видеону өчүрүп коюңуз, чыга элек видеону өчүрүп коюңуз деп эле келип алып мага акча сорду. Ошондо мен айттым, эй Арстан, мен албаймын, ты что, эмне деп атасың деп моундай мен качтым да, жолбосо акчаны алып келип туруп, мен албайм десем да болот деп, эмне алма чөнтөгүмө акчаны салмак Арстанчы. Ошо УКМК даярда аркада. УКМК ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кимдер экенин билбеймин. Мындай кандай экен, ким экенин билбеймин. Бирок мынакей мага бүгүн постава кылмак ошо бойдо. Силердин сотрудниктер Арстан. Бирок мен баягы өзүм чынчылдыгымда акча алам дебегендигимден гана жок албайм. Жылсыжа аябай көп акча алыңыз дейт да. Мына бул эмнеси болот анда? Эмнесиге түшүндүрөм. Эмне себептен мени ал деген видеону өчүрүп кой дейт. Бул видео чыга элек, азыркыга чейин чыга элек да. Видео деген бул деген мага деген жарым жылдан бери мага дайыма чаткалар келип телефон чалат да. Соткага жылсыжа мага жардам бериңиз. Мен кордолуп атам, менин басынтылып атам, мен толуп атат, үнүм жетпей атат. Мен даже деген УКМКга барсам давай сени тартып коебуз дейт. Мен тартып сени чыгарабыз дейт. Ошол бойдон мени чыгарбайт, мен алданып атам деп ушинтип кийим алып атат десем, Боронов Мурат Самидинович генерал-майор Кыргызстан ошо мени алдап жүрөт деди. Анан кантип алдады десең, ал айтып атат, ал 19 жашында ошо генерал-майор ал кызды алат экен, аялдыкка алып андан 2 кызды болот экен. 2 кызды болгондон кийин генерал-майор 2023-жылы алардын алдында ал болсо айтат экен. Сен мен деген аталыктан деген аталык ошо эмесинде бөлүгүндө атасы деген графада Боронов Мурат Самидинович жазып турат. А бирок мен генерал-майор алыш үчүн мага безупречная репутация керек экен. Ошондуктан сен болсо азыр деген эмеңди бергин, жана көбөлүктү бергин, балдардын кыздардын көбөлүгүн бергин. Мен барып соттоп, анда атасы жок деген графадан алдырып коюшум керек. Анан кайра генералды алып алгандан кийин кайта мен сага деген ошо аталыкка жазып берейин, Боронов деп жазып берейин деген жагдай менен ал кызды анан доверенность өзүнүн досуна чакырып, мына мен досума доверенность берип коебуз деп сотко деген доверенность Махмутов стал келип атат да, аталыктан аныктоо деген фактысын жокко чыгарып атат. Бирок жокко чыгаргандан кийин де жардам бере берсе болмок, Боронорчу 2 кыздын аркасынан жүгүрүп 2 кыз ачка калгандыктан, акчасы жок калгандыктан айласынан Бороновго бир канча жолу барып атат. Мен кыздарым карап кой, акча бер десе деген Боронов заблокко тыгып, вообще акча бербей качып атат кыздардан. Атасын 2 кыздын бакпай, анан 4 жолу кайра бардым дейт Баткенге. Кыз апам беришип алып, 2 кызды беришип алып бардым деп атат. Барсам качып алып туруп, ошол бойдон кетишти дейт. Сен эмне келдиң деп, ошол жакта губернатор баардык тең чай ичип отурушту, баардык тең чыгып кетти, мени чыгарып салды деп. Мына ошонун айткан сөзүн ал өзүнүн каалоосу менен видео съемка кылганбыз. Бирок ал видео чыга элек болчу. Чыга элек видеонун үчүн Арстан келип алып мага акча сунуштап атат да. Генералдын действиясы болот. Аны бул ишке Арстан кандай чыгып байланышып? Эми мен аны билбейм да. Кандай байланыша билбейм. Бирок деген Арстанды мен азыр деген аны жүзүн постава кыла турган, ушинтип акчаны калп эле берип туруп, мен даже мен албайм десем деле жакын келип туруп эмне кылмак, чөнтөгүмө салып салсам эмне кылмакмын да. Мен кантип далилдей алмакмын да, мисалы чөнтөгүнөн чыкты демек дагы акча чыгып калмак да. Ошол жерде мага көп акча дейт. Алыңыз дейт, көп акча дейт. Сен акчаңды алып мен өзүм деген мындай низкий поступка кылбайм да атам. Мага деген сиз жанагы бизде иштеген Арстандын иш аракеттери мыйзамсыз деп ошо даттананы келдиңиз да, ошону түшүндүм. Мен деген мунга эмне келип атам? Бул эмне болуп атат да? Бул эмне болуп атат? Сейитбек кызы Назира судья эмне кылып атат? Ушундай аталыктан жок фактысын алып чыгарып атат, сырттан чыгарылган чечим. Сейдапмат кызы Назира ал чыгарып атат. Экинчиден эмне кылып атат? Баардык тең сот системасы, укук коргоо органдары баары уюшулуп калып атат да, баардык бирдикте да. Баардык тең бирдикте баягы бечара кызды, ошол эки кыз деген эсилес акча тапкан кыз боло турган болсо, жалдырап мага келмек эмес да. Жана ошондой эле Боронов акча берип койчу деп ал бечара сурамак эмес да. Баягы тиричиликтин айынан
ал 15 зарплата алам дейт ошондайынан. Эми мен эмне кылып атам да сизге деген. Бул нерсени азыр бүт бар сот системасындагы укук коргоо органдарын кылган кылыгы ушу болуп атат да. Бул кылыкты бардык коомчулук билиш керек да. И азыр мынакей мен сизге азыр мына сиз Ош шаар сотунун судьясы Асанова Чотсонду орусо сиз деген анын убактылуу милдетин аткаруучу экенсиз. Мен сизге айттым муну. Мынакей бул деген толук бойдон видеодо тартылып атат. Арстанга азыр кандай чара көрөсүңөр? Мен ушундай постава кылам деп кантип анын жүрөгү барды да? Кантип ошол нерсеге алып барды да? Чыга элек видео үчүн өчүрүп коюңуз деп келди да. Мисалы кандай кыласыздар? Ошол эле Боронов кылганы, муну баягы кылмышкерликтин бетин ачат деген генерал майордун кылган кылыгы. И сотто иштеген жана сот жардамчысынын кылганы. Сейдакмат кызы Назира бирге алып туруп бечаракысын аталарын ажыратып туруп алименттин укугунан ажыратып салгандыгы. Алимент ала албайт, эч нерсе да кыла албайт. Азыр мен кантип ал кыздын окуун коргошум керек да, мисалычы. Кымбаттуу жактоочу, мен жанагы сиз айткан доотторду жүйөлөп өттүм. Биз эми жанагы Бороновдун ишинен билгич албайбыз. Бирок жанагы биздин кызматкер сизге түнчүндө барып жанагы акча сунуштаганы боюнча мен жетекчиликке кабарлайм. Мен ИОмун, бирок өзүм жетекчи бар, ага менен анын байланышып кабарлайм. Ушундай болупту. Эгер туура эмес жагдайлар болсо тийиштүү чара көрүү боюнча маселени козгойбуз. Бирок жанагындай Боронов сиз жактайм жаккан кыздын ортосундагы кандай маселеге биз билгич албайбыз. Аны тийиштүү укук коргоо органдары баа берет деп ойлойм. Биз өзүбүздүн кызматкерге байланыштуу мен жетекчиге кабарлап туруп, анын жыйынтыгы боюнча чара көрүлүп жаткан же кызмат бүктөдүрүлгө кошумча эгер эмесиңиз кошумча маалымат кийин алсаңыз болот. Мен азыр аны тештирүү боюнча мениңиз мынакей ошону сизге билдирдим. Ушундай болгон акмакчылык аракетин билдирдим да. Кечээ саат 11:00 келип алып бага акча алыңыз деп жалдырып атат, уяты жокчу. Окуя болсо жана осу бистирге курла турган жерде Гүлкайыр жанынан болот. Ошол Ош шаарынан. Жолукпайм десем болбой жолугам дедим. Сизге деген Бага жанымды койбоду да. Көчө улам чала берди. Бул эмне унчалык мындай болуп атат? Аштан койчу бүгүн жолуга албайм дедим болду. 11:00 мага чөнтөгүнө толтур акча салып алып мага берем деп атат да. Мен сиз уктум. Телефондорунуз бар, кабарлашыңыз. Ошондо азыр